Круговойдун акыбалы кандай? Айлекмет башчысызбы? Кандай акыбалы? Качандан бери? Канча жылдан бери начар? Башынан бери эле. Башынан болгондо канча жылдан бери? Канча жылдан бери начар ошол жер? Башынан бери эле. Башынан болгондо канча жыл? Асфальт жок болчу да. Канча жыл деп атам мен сизге, айтып атам ошо. Канча жыл? Бер жагы 10 жыл. Бер жагы 10 жыл. 10 жылдан бери бүгүнкүдөй акыбалда жатат, туурабы? Караган адам жок. Туурабы? Турат. Жанында болсо эң бай деген, кыйын деген пансионаттар бар. Радуга, Барчын, Карвен, Азия Палас деген. Туурабы? Турат. А сиз Айлекмет канча жылдан бери иштеп атасыз? 24 апрелдин алтыдан бери келип Канча жылдан бери иштеп атасыз сурап 5 атам. жыл болду. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери ушул келип, ушул жерге бир түп гүл эгип койдуңузбу? Инициатива көтөрүп пансионат жетекчилерине сөз кылып. Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Айлекметтин сизде бюджет барбы? Бар. Бюджетиңиз канча? 153 миллион. 153 миллион экен. Ушул круговойду жасап койгон канча акча кетет? Так. 2 миллион. Сонун кылып тур, ушул круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Асфальт менен где-то бир 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт, у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 000 сом акча кетет. 50 000 сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерекчиликтин баарын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты бак-дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подвать этип коюш керек, болду. Бир 50-60 000 сомдун айлык акча кетет. 50-60 000 сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Чын керек. Уялбайсың ушуну караганда? Эмнелеген жетекчисиң сен? Иштей турган. Жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 000 сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегендер жигиттер иштебеш керек. Вообще сен апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң.